Bismillahirrahmanirrahim. Adamlardan tekebirlenүү менен жүз үйрүбөгөн жана жер жүзүндө tekebirlenүү менен баспа. Adamlardan tekebirlenүү менен жүз үйрүбөгөн жана жер жүзүндө tekebirlenүү менен баспа. Албетте, Аллах эч бир текебир жана мактанчаак кишилерди сүйбөйт. Бул аятта бир канча коомдук адептер жөнүндө сөз жүргүзүлүүдө. Ооба, мусулман киши үчүн адамдарды кемситүү, аларды төмөн эсептөө, текебердик кылуу өтө жаман илдеттерден саналат. Жада калса журум-турумда да менменсинүүдөн, текеберликтен сактануу керек. Жана жер жүзүндө текеберленүү менен баспа. Текеберленүү өтө жаман илдеттерден бири. Бул өтө жаман нерсе. Текеберленүү башкаларга оор батат, аларды кемситет. Мусулмандардын бир туугандарына зыян жеткирет. Ошондуктан, албетте, Аллах эч бир текебир жана мактанчаак кишилерди сүйбөйт. Текебердиктин жамандыгы жөнүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир канча хадистер риваят кылынган. Текеберликтин жамандыгы жөнүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан бир канча хадистер риваят кылынган. Абдуллах ибн Умар радыйаллаху анхумадан накыл кылынган риваятта: кимдин дининде кыпындай текебердик болсо, Аллах аны тозокко жүзү менен төмөн кылып таштайт деп айтылган. Кимдин дилинде кыпындайын текебердик болсо, Аллах аны тозокко жүзүн төмөн кылып таштайт деп айтылган. Ошондой эле Ибн Абу Лайла риваят кылган хадисте: ким кийимин көз-көз кылып, мактанчаактык менен сүдүрөп жүрсө, Аллах Таала ага назар салбайт деп айтылган. Жана Лукман сүрөсүндө мындай деп кайрылат: وَقُصِّدَ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. Жүрөгүңдө орточо жүргүн жана үнүңдү төмөндөт. Анткени үндөрдүн эң жаманы эшектердин үнү. Тагыраак айтканда, жүрүүң орточо жана максаттуу болсун. Бекерчи жасалма аракеттер менен күч-кубатты ысырап кылып, текебердик менен да жүрбө. Өтө бошошуп, сүдүрөлүп да жүрбө. Жана үнүңдү төмөндөт. Бийик үн менен бакыр-чакыр кылып, баары жокту башыңа көтөрбө. Бакыр-чакыр кылуу, чектен ашкан үн менен сүйлөө жаман нерсе. Угуп жаткандарга оор келет. Билип кой, үндөрдүн эң жаманы эшектердин үнү. Эшек бекерден бекер бар үнү менен аңгырап, көпчүлүктүн тынчын бузат. Эч кандай себепсиз бийик көтөрүлгөн үндүн канчалык окшоосуз жана жагымсыз экендигин туюнтуу үчүн аны эшектин үнүнө окшотуунун өзү жетиштүү. Аятта бул эң жаман үн экени да баса белгиленүүдө. Журум-турум, адамдар менен мамиле, алакалар жана адам өзүн коомдо кандай кармоосу керектиги жөнүндөгү үлгүлүү мисал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын
ömür tarjimali жашоосу саналат. Ал заттын бүткүл кулк-мүнөзү, фазилет жана сыпаттары Кур'ан-ы Каримге негиздеп айтылган болчу. Баары менен мамиледе өтө адептүү, ырайымдуу жана ачык көңүл болгон. Эч кимге катуу сүйлөгөн эмес, өзгөнүн дилин оорутпаган, бирөөгө ачууланган эмес. Шахдам кадамдар менен орточо жүргөн жана үнүн бийик көтөрбөй, даана сүйлөгөн. Күлгөндө ках-ках атпай, үнсүз жылмайган. Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын адеп жөнүндөгү хадистеринен айрым үзүндүлөр. Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын адеп жөнүндөгү хадистеринен айрым үзүндүлөр. Ан Жабир ибн Самура радияллаху анху анна набия саллаллаху алейхи вассалам قال: لأن يؤدب الرجل ولده أو أحدكم ولده خير له من أن يتصدق كل يوم بنصف صاع. رواه الترمذي وأحمد. Jabir ibn Samura radiyallahu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kishi farzandin je qaysi biriңер farzandin adeptүү кылып тарбиялоосу ал киши үчүн ар бир күнү жарым саа, Ханафи мазхабы боюнча 3 килограмм 800 грамм салмактагы нерсе садака кылуусунан жакшы, деди. Термизи жана Ахмад риваят кылышкан. Ан Анас ибн Малик радiyallahu anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم. رواه ابن ماجه. Anas ibn Malik radiyallahu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam farzandlaringерди урматтагыла жана алардын адебин көркөм кылгыла, деди. Ibn Majah риваят кылган. Бала ата-энеси алдындагы аманат болуп, анын жүрөгү таза кавхар эсептелет. Ал ар кандай оймоону кабыл кыла берет. Эгер жакшылыкка үйрөтүлсө, жакшы адептүү болуп өсөт. Анын сообуна ата-энеси жана тарбиячылары шерик болушат. Эгер жамандыкка үйрөтүлсө, жаман кулк-мүнөздүү болуп өсөт. Анын күнөөсүнө ата-энеси жана тарбиячылары шерик болушат. Баланын тарбиясына жооптуу болгондор ата-эне, вали, жооптуу киши. Аны түрдүү жамандыктардан, адепсиздиктерден сакташы, ага ылайык таалим-тарбия берүүсү зарыл. Ага жакшы адеп-ахлакты үйрөтүшсүн. Аны жаман баалдардын таасиринен сакташсын. Напсинин өткүнчү ырахаттарына, кызыгуусуна адаттандырбасын. Аны мал-байлык жана жасалгаларга өч болууга кызыктырбасын. Чоңойгондо ошол нерселердин артынан жүрүп, өмүрүн бекер кетирбесин.